Өткөн жылы Кыргызстандын ЭАЭП өлкөлөрү менен болгон экспорттун көлөмү 22%га түшүп, импорт 137%га өстү. Бул туурасында Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тынчтык Шайназаров Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгынын 25 жылдыгын утурлай өткөрүлүп жаткан эл аралык конференцияда билдирди. Иш-чарада Кыргыз-Россиялык өнүктүрүү фондунун каражаттары толук кандуу иштетилбей жаткандыгы дагы сынга алынды. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгына быйыл туура 25 жыл толот. Эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгы жылдан жылга өсүп, өткөн жылы эле эки өлкөнүн ортосундагы өз ара соода жүгүртүү $1 миллиард ашты. Бирок иш-чарада Кыргызстандын ЕАЭПтеги орду бүгүнкү соода алакаларга өзгөчө басым жасалды. Өткөн жылы Кыргызстандын ЕАЭП өлкөлөрү менен болгон экспорттун көлөмү 22%га түшүп, импорт 137%га өстү. Снижение общего товарооборота составило более 14%. Россия Кыргызстан үчүн соода экономикалык катнаштын негизинде өнөктөш болуп саналат. Бирок ошого карабастан, Кыргызстандын ЕАЭП өлкөлөрү менен болгон соода жүгүртүүсүндө экспорт 22%га түшүп кетти. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде, ошол эле Россия менен Казакстанга болгон сооданын көлөмү өсөт деп эксперттер болжолдошкон. Бирок бүгүнкү күндө дыйкандар өндүргөн продукцияларын сата албай убара. Постсоветтик изилдөөлөр борборунун секторунун башчысы Елена Кузьминанын айтымында, Кыргызстан кантты ЕАЭП өлкөлөрүнө чыгара турган мамлекеттердин бири болушу керек болчу. После Украины вторым. Кыргызстан кант кызылчасын иштетип чыгаруу боюнча Украинадан кийин эле экинчи орунда турчу. Эгемендүүлүк жылдарында өлкө мындай абалды сактап калган жок. Быйыл кант кызылчасын кайра иштетип чыгаруу боюнча каражат бөлүнүп, бул тармакта экспорт 17%га өстү. Бирок бул бир жылдагы эле көрсөткүч болуп жатат. Конференцияда Кыргыз-Россиялык өнүктүрүү фондунун ишине дагы сындар айтылды. Анда фонддун каражаттары толук кандуу иштетилбей жаткандыгы маалымдалды. Кичкендик көрүнүп атат. Эми бул жерде өкмөттүн так иштеши боюнча эми биз айтабыз, бул жерде өкмөт да бир чети күнөөлүү. Өтө мындай татаал кырдаалда биздин чиновниктер ошого жоопту тезирээк иштеп, эффективдүү иштеш керек болчу да. Ошон үчүн ушунча акчанын баарын ала албай, иштете албай калса, буга биздин ишкерлер күнөөлүү эмес, ишкерлер даяр. Ошого жооптуу чиновниктер. Өкмөт аталган фонддун каражаттарын жегердүү иштете албагандыгына эл өкүлдөрү нааразы. Себеби ушул 5 жыл ичинде биздин өкмөт логистикалык борборду куруу, Кыргыз-Россия фондусу берген акчаны туура пайдалануу, жана ветеринардык фитосанитардык лаборатория куруу боюнча жергиликтүү жетиштүү иш алып барабыз. Ошонун кесепетинен ушундай абал келип отурабыз. Алдыда жазгы талаа иштери турганда, Кыргыз өнүктүрүү фондунун каражаттары тезинен иштетилиши керек эле дейт эл өкүлү Исхак Масалиев. Тез иштеп туруп проекттер ишке аша башташ керек. Жана ошол экономикалык кайсы кандай долбоору болсо, ошону ишке ашырыш керек да. Анан мына бир канча жылдан бери отурушат. Алда мындай жай иштегендик байкалып атат. Ал эми канчанын колуна жетет? Мына эртең жазгы талаа жумуштар башталат, айыл чарба болсок, ишмерлерди көрүш керек да, тездетиш керек да. Белгилүү болгондой 28 февралда Кыргызстанга иш сапары менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин келет. Анда эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыктары боюнча бир катар документтерге кол коюлушу күтүлүп жатат. Изат Шугралиева, Бекчан Камзаев, Сентябрь.